Mundaycha aytganda 48-49 жылдары соғыш басылған мезгілде, ешкім жоқ мезгілде, бары ошол бізді чегарада Унжу деген жерде арпа айдап, егін алып, чөйін алып жүргенбіз. Айтып берем. Мен 8-ші атамын. Ел жет атасы мен 8-ші атамын. Bir Yaraş деген кышылакта елдешкендер булар. Жараштык деген. Жарашканда ошондо анан онун атына Яраш койгон азыр. Ошо кышылак айыл бар. Яраш. Ошол айыл башылары толук жооп бере алган жок да. Кайсы жерме? Неме? Giranese kesse su menen ketet, kır menen ketet, sırt menen ketet ha balam. Ha? Bular olsa manananla tuşal bolgan, mana turgay mına. Hiç yemede yok, hiç nerse yok anda köprü var arkasında. Mana Bişkek'e bardağı ketip kaldı. Havarınar var. 70% Kırgız oşu etti. Kalgan bu yette 30% Kırgızda dağı yakında kuvup çıgat endi onu dağı. Olordan aşı endi bizim yerimizge çekerek gelip kol salıp atat. Şu janjaldaşbaylı, vuruşbaylı, olardı da çakırgıla. Şu kelişimge keltiribele, şu kaytar bersin biz. İlgerge çekerağız mana Unju'nun suvu balam. Buna manal Sokutaş, Sokutaş'tan nары Kırtaş, Kırtaş'tan nары Atjaylı, ona көрүнүп турган ana. Атыңыз ким дедиңиз? Арапат. Мына жолдогу сууну көрдүңөр да, жолдо көпүрдө суу өттүңөр да. Ошол дарыя агып кетет. Мындан Тажикстан. Мына дөңдүн ар жагында мына аксакал көрсөтүп аткан эмелердин бардыгын биз кечеге чейин биздин эл автономиялашып биздин эл 100% өзү чегарачы болуп эсептейт. Биздин эл буга чейин канчалаган табигый кырсыктарды, 2 метрге жакын жааган карды, анан кийин көчкүлөрдү, жер титирөөдү, ага чейин мына чет өлкөнүн келген багы эмелерди, меджахеттерди тосууда, бомба түшкөн мезгилде ошондо эл биримдик менен ынтымак бир киши биздин эл 100% өзү чегарачы болуп эсептейт. Биздин эл буга чейин канчалаган табигый кырсыктарды, 2 метрге жакын жааган карды, анан кийин көчкүлөрдү, жер титирөөдү, ага чейин мына чет өлкөнүн келген багы эмелерди, меджахеттерди тосууда, бомба түшкөн мезгилде ошондо эл биримдик менен ынтымак бир кишидей болуп ушул жерде бир адам качпай ошого менен каршы биздин өзүбүздүн жергиликтүү атууларыбыз күрөшүп келет. Эгерде бизде ушундай кысыла бере турган жерде бизде ичкилер башка жерлерге көчүү, орун алмаштыруу деген. Анан ким корuyт мына жерди? Биз кетип калгандан кийин эртең Тажикстан келет, мына жерге чейин келип тосуп алат. Ошону азыркы мезгилде биздин эл батырлык менен коргоп келет. Биз мына аксакал жогоруда айтып кеткендей, 8 ата десе биздин канчалаган аталар ушул жерде. Ушул жерде бир адам качпай ошого менен каршы биздин өзүбүздүн жергиликтүү атууларыбыз күрөшүп келет. Эгерде бизде ушундай кысыла бере турган жерде бизде ичкилер башка жерлерге көчүү, орун алмаштыруу деген. Анан ким корuyт мына жерди? Биз кетип калгандан кийин эртең Тажикстан келет, мына жерге чейин келип тосуп алат. Ошону азыркы мезгилде биздин эл батырлык менен коргоп келет. Биз мына аксакал жогоруда айтып кеткендей, 8 ата десе биздин канчалаган аталар ушул жерде. Ыңгайсыз. Ал жерге курулуш иштериге болбойт, эгин айдаганга болбойт. Ал жерлер только жайыт тарыгынан пайдаланат. Биздин элдин негизинен азыр мына факт менен карасаңар 5-6 короо койт. Ошол жерде Аркасын эч ким билбейт балам. Илгери чоңолайдын бүт эмелер Ташкан Султан берки малдар малда мал азыраак эле. Бардыгы ушу мана ушул аркасында жашайт. Мен ошол малда 10-класста мектеп 6-7-жылы санитар болуп чыккан. Санитар болуп ошол жерде ошол малда ошол жерде жашайт. Топозуда, ойда, кыргызда, тайда ошол жакта жашайт. Жайлоодун эмеси аныякта мына жерде талаштар жок. 1000 гектар мына эле 1000 гектар чыгат. 1000 гектар мына эле. Oyogун азыр бизге айтпай атат азыр бийлик дагы. Кече ошол чыгып дагы сүйлөшө, нарзага кайсы жерден болуп атат деп. Жок азыр эч нерсе. Мурдун өтүп кеткен эле. Азыр бийлик мындай болду. Ошол жерде баягы журттардын ордулары бар, үйлөрдүн ордулары, эгин эккен жерлердин ордулары бар. Ошол жерде картошка эккен могу жерден биздин атуулдар бар. Алманын багы бар. Ушундай болду. Эми бул жерде мындай карап көргөнүбүздө мына уже көрүп турасыздар урматтуулар. Мына жалпы биткенди көрдүңүздөр. Аксайдагы топурмалар. Эми биз алдын алып туруп ошондой абалга келтириш келбес үчүн
Biz hareketler жасап жатабыз. Жогорку бийликтерге жеткирүү аракеттерине. Мисалы үчүн эртең мына жерде мына ушу сырттан мындай белгиленип жаткан, эртең келип туруп бизди үйдөн алып чыгып кетсе кандай болобуз? Аларга ишенип болбойт. Уже баягы 24-жылдагы карта менен карап жатабыз дейт. Ал боюнчачы. Ошондо бизде Алтымазар жайлоосун сурап жатат экен, аларчы Алтымазар жайлоосу. Ал жер без бербейбиз. Себеби ал кен, байлык биздин Кыргызстан үчүн. Бул жакта мына бугу башта жайлоонун үстүр жагында жерде сунуш кылса аларга кереги жок. Мына ушундай болуп жатат. Эми биз буга чейин өткөндө дагы бир телевидениялар келди, өзүбүзчө жыйын өткөрүп туруп, ошол жерде биз ошо телевидение аркылуу урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичка, Төлөбай Зулпукаровго, Момбек Рыскелдичинбековичка жана башка депутаттарга биз толук кайрылдык. Кат жүрүндө дагы киргиздик. Бирок аңызга чейин бизге жооп келбегени бизди өкүнтүп жатпайбы? Жок. Мына азыркы учурда өзүбүздүн чабандар койду багып жатат. Может азыр келип Тажикстандын солдаттары келип барымтак алып келсе кандай болот? Эми аны жашырыш эмес. Мына биздин төрага 1,5 сутка ошолорго залогко турган. Муну жашырыш эмес. Өзү ошол жерге барып, эс алганы барганда кармап кеткенде алып барып 1,5 сутка. Мына төрага турат. Биз аны жашырабыз. Буга окшогон случайлар, буга окшогон күнөө татаалдап жатат. Биз ошонун алдын алуу аракеттерин кылып жатабыз. Эми мен ушундан пайдаланып туруп, урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу депутаттар, кайрылып кетебиз. Ушул маселени тез аралык ичинде чечпесек, биздин ошо Чоңала аймагында катаал турмушта жашаган, чарба менен гана жашаган, дыйканчылык жок бизде. Ишканаларыбыз жок, завод фабрикабыз жок. Эртең жаштар бардыгы чет өлкөгө миграция болуп кетип, каарыган каттыңда калышы мүмкүн. Ondan çıkandan ki bana ala kısırak yeme. Köykti deyit, ondan ki ala kısırak deyit. Ondan ki tasmaşit de şundayga ketken o köldüktün emesi. Bunun tüyle talaşa turgan hiç nersesi yok bala. Ana kara gözüm ondan ki hiç bir tam bolbosa o yerde bir yayit. Olar kelip bu yaka yaylaydı elbette. Yol dağın yok olar geliyor. Hiç şeker yol yok. İlgerten ki ana yerde azı görmez. Bizim atababa şu yerde alması bolgan şu sudun boyda. Yemesi bolgan. Jankı tamı bolgan. Keçe mana yoldu sürgende olordu basıp kaldı. Dağı dele baskan emes, körsötesine şu yerde körsötüp berебиз. Ayda jelleri bolgan, gırman kanası var mında döngde tuşuka gırman kılgan. Ögüz menен жатып baydı. Kırgız үйүнө köy barганбыз o жерде, Piles'te bağlıp gelgenбиз o жерде. Keçe yakın dele, kimin söyleşmeleri men şunda al da şurada talaşkan geri düşüyor. Var mısın nerede? İlgerden bir yere kız aldı. Bana şu kuda anda bol Gergetal'dan beri şurada. Yonan ağrımga çeyin tuğan var. Kız aldı. Hiç kaçan bir yüzge bir müşahit kılmaydı da şu yerde şoları çoğundan çakıp kese al deydi. Hiç böyle ünbeyt eken bu yerden. Ananda. Ошондо бул кече жакында деген кайсы убакта? Бул енді benim bilişim boyunca men 8-ci atamın. 8-ci atam. Onun burun qancha atam ötüp ketken. 8-ci atam men mana şu elдің arasında her birine yemek kılıp var. Ananda şul muhalgacha chegara janjal bolgon emes bizde. Emi kel janqıday bolup atar. Ve biz böyle tek ele jatıp жүрөрken bizde bunu. Şu janjaldaşpaylı, uruşpaylı, olardı da çakırgıla. Kelişimge keltirip ele şu кайтарып берсин биздин. Жок, мыйзам боюнча ал картанын негизинде эле иштеп атат да Тажикстанча. Мыйзам боюнча Тажикстан жери, бирок илгертен кыргыздар колдонуп жүргөн деп жатышат да. Онтип биз уга элекпиз, эң угуп атабыз. Качан өтүп кеткен, качан эме болгон, кече дагы бир чогулуш болуп калып, ошол жерде аныгын ошол жерде угуп атабыз. Эмне дешти ошондо айыл башчылары? Ошол айыл башчылары толук жооп бере алган жок да. Кайсы жерме? Эме giranırsa kesse su menen ketet, kır menen ketet, sırt menen ketet da balam. Ha? Bular olsa manananla tuş alıp olgan, mana turgay mına. Hiç yeme de yok, hiç nerse joganda köprük var arkasında. Şurada mana tuş ile Uyuncubulak
чегарасы 1000 гектар жер. Эзеден бери Чоңолай элинин Жекенді айланмагынын тургундары пайдаланып келет. 1924-1925, 1961 жана 1989 жылғы карталарда тилекке каршы Тажикстан Республикасынын чегарасын аймагына чейилип картасында көрсөтүлдү. Бул жерде негизинен элдин талабы жүздөгөн жылдар бою жайыт катары карамык, каратейт айланып келген. Буга чейин биз 2010 жылдын 14 март күнү Карамык айылынын тургундары жана жергиликтүү кеңештин төрагасы айылдык соттор менен кайрылуу жасап протокол кылып жогоружга жөнөткөнбүз. Андан кийин 22 мартта Чоңолай районунун аким Ижмайлык Сомаев баш болгон тийиштүү мекемелер жана 5 айылдын 500-ге жакын жарандары менен кайрылуу жасап аны дагы жөнөткөнбүз. Андан кийин Марабатовдун журналисттери келди. Анда дагы ошол көрүнүш бардык жетекчилер, жалпы эл ошол кыргыз элинин, Чоңолай элинин карамагына калсын деген сунуш менен жогоружга жөнөткөнбүз тийиштүү органдарга. Унжубулактан кырсам мен толук маалыматым жок. Унжубулак. Бирок Унжубулакты муну алмаштырасыздар. Унжубулакты алмаштыруу иретинде мына Шумпар тоонун артына бул жактан Алтымазарга деп ушул бул 3 жайыт деп атсаңыздар мүмкүн да. Себеп бир эле жайыт Унжубулак. Муну алмаштыруу жолу менен болсо дагы алып алышыбыз керек. Мындайча айтканда 48-49 жылдары согуш басылган мезгилде, эч ким жок мезгилде барып ошол бизди чегарада Унжу деген жерде арпа айдап, эгин алып, чөбүн алып жүргөнбүз. Азыркы мезгилде энди ол бизди түгел ояка бастырбай койду тажиктер. Биздин мурда кыргыздар бул эле эмес, тажик менен кыргыздын ортосунда дагы чабуул ушундай чатак болгон да. Биздин кыргыздар кууп буларды Тажикстанга апарып, Тажикабад деген жерге кууп барып туруп, ошол жерде Акмойнок деген жер бар. Ошо азыр кыргыз ошол Акмойнок. Бер жагында тажик бар, ошол Акмойнок деген кыргызда барып, бир Яраш деген кышлакта элдешкендер булар. Жараштык деген. Жарашканда ошондо анан онун атына Яраш койгон азыр. Ошо кышлак айыл бар, Яраш. Ошо жердин аксакалдардан сураса дагы bir mezgilde biz menen şunday çavuş bolup, biz Kırgız Şüetke çeyin kelip, Tacik meyen ildeşkenbiz, şu ayılımızın atına Yaraş koyganbız dep, şunday degen. Endi hazır ol, mana keçe 1980 жылдары, 85 жылдары Tacikistanda bir Nakıp Rıskul degen rais bolup çıkkan, kıyın kişi bolup çıkkan da. Бұл киши келіп, Тажикстан менен Кыргызстан ортосуга өгүз кош менен айдатып, Унжу ошол биздин чегарадан бер жагына машы биздин Кыргызстан утурук кош менен айдаген, биз тартканбыз турпак, жол салганбыз. Нар жагын ол жол салып келген. Ак суудун бойуга келип бир аял инженерди алып келип туруп, ак суудун бойудан мына посттун бер жагынан кол жазмада карта жаздырып кетиптир. Ошо картаны кармап азыр биздики Каралдөбөдөн эми ак суудун бойуга келе албай, Каралдөбө дейбиз, ошо Каралдөбөдөн бuyagы биздики деп талашып атат. Шул энди биздин мал келибиз өтө албай калды, өзүбүз жакшы бара албайбыз. Пияда барып эле ар жакта биздин мен ошо Жергеталдын районунда, Жергеталдын районунда бир тууган карындашым бар. Анын ар жагында Чобай деген жер бар. О жерде бир карындашым бар. Eri şarkak жақсы жұрт едек, енді тажиктер азыр бұл тажиктер білбейм енді қандай екен. Азыр енді біздің кыргыздарды, ошо баш көтөргөн кыргыздардын бардығын кубалап, мына Бишкекке бардығы кетип қалды. Хабарыңар бар. 70% кыргыз ошо жерде. Калган бу жерде 30% кыргыздар дагы жакында кууп чыгат енді оны дагы. Олордон ашып енді биздин жерибизге чегарага келип кол салып атат. Бишкектин өзү да Бишкектин өзү азыр 70% кыргыз ошо жерде барып, биздин мына ошо чоңдор граждан кылып, паспорт берип,
Жоқ, бара албайдар, азыр бара албай жатат. Азыр эми 85-жылдан бери жага биз бул мурдадагы болгон. Мурда болуп тажиктер өздөрү тополон кылган, өздөрү менен. 2 облас, Кулав облас, Дүйшәмбе облас, 2 облас тополон кылып, бири чаап, өлтүрүп, кырылышканда биздин Кыргызстанга дагы бизге сонда дагы келген. Şu жерде Атышкан Бөрүбаев деген заставанын начальниги болгон. Ошол застава өзү солдаттарын алып качып кетип калган. Биз эл сонда да чыгып, боягы манал бокбаш деп коебуз. Буяга Каралдөбө биздин чегара. Чегара биздики өзүнчө эле бөлүнүп турат. Бияктагы кырдагы тосуп турат, бияктагы кырдагы. Ошо боягыдан да кыр, буягыдан да бор. Тиягы Тажикстан, буягы Кыргызстан. Endi bular jön ele kelip bizning chegaraga o'tib qo'l solib atadi-da. Talashib. Bolbosa bizde ol jana aytdim-ku. Mamayusovdun qoruğu degen, Kamildin qoruğu degen, o jayında ol egin jay emes, o jerde kaşar mal kışlatıp жаздын kışımızın ata-oğa şöyle yaşap kegende. Evreleri yaşap turat. Bu keçe bular endi azırgı çegarada söylөгөндөр Murattın köprülüğü deydi. Murattan burada nekelayda 2 köprük bolgon. Ököndен şu Tacikistan keltirip buzup suğa kızıp ketken jıgasını. Aksay degen jerde aylama var, kızıl su var, taşka şunday vurup aylanıp bir şunday jıgaçamın araka ötmeydi. Oşa jerden tutup tartıp alatlar, faydalanat. Bak bolsun şu жерден biz çekirazды bölöbüz dep turup Jaraş degen жерден bölüp alışkan. Karatigin öröğünü, Jergetal rayonu bütünдөй Kırgız'ın jeri, Kırgız yaşagan. Azırgacha Kırgızlar yaşayt. Kön oşa Tajikistanlılar buynijdi etip turup Tajikler, Tajik jarandары. Bütünдөй ol çүй жака көчүп кетип калышты. Jaraş degende oşa jerde Tajik tuğanlar менен Kırgız tuğanlar birigişip oşa jerde kol alışıp мындай айтканда келишимге кол коюп биз жар ачтык. Эми мындан кийин ынтымакта жашайлы деп ошол жерден бөлүп алышкан. Канча чечим? Ал ол деген Кулбек, Кубат Кулбек, Белес Батырдын мезгилинде мындай айтканда эми бир кылымдан өттү окшойт. Бир кылымда да. Азыр эми кече бул жерде чоң бардыгы билишет деп атаган. Бул жерде бул көйгөй катык бул нерсе. Ким койбой муну жогору жактагылар жатып албастан ушул жерге келиш керек. Elden suraş gerek. Bizim jayloolorda mına jayloolor Şumpar toosundan başlap Altınmazar emege çeyin bütün Kırgız'ın jeri. Alar kele verirse bizlere çekleşmemiz gerek. Erten kele verirse bizim ayrıgıla kirip gelişet. Bul jerde köygö bir ile janagı bölüngen emes, oşol çegaradan atladım dep kançalagan adamlar öldü. Atıp ketişti. Bir uşu yerde zastavada служба кылып ошол мекенди коргоп жүргөндөн бедарак жоголду. Азырга чейин избесин ата энеси какшап ыйлап жүрүшөт. 2015-жылы жоголду. Мына 15 болсо 4 жылдан бери низбесин салат. Мүмкүн эмес, кандай жоголду? Через Тажикстан жоголгон. Уйларды, жанагындай жоголгон малдардын бардыгын ошол Тажикстандан жылыга ушул биздин эле айылдан эмес, жекенди айыл өкмөтүнүн өзүнөн 30-40тан мындай айтканда бодомолдор жоголуп атпайбы. Низбеси жок. Ошол баягы ашуудан өтөт да, чегарада экен эмес. Мисалы үчүн чегаранын эң биринчи биздин айта турган көйгөй эң биринчи чегараны тоссоң кошунаң менен мындай тиричилигиң жакшы өтөт. Мисалы үчүн Казакстанды көрүп турасыңар. Кеминден баштап тосушкан жолдун кырынан тосуп коюшкан. Бир да казак ар бер дебейт. Ошо чегарадан аттаганда уже Казакону. Өзбекстанга келгенде көрүп турасыңар. Майсайдан кандай тоскондорун. Кыргызстандын жери ачык болсо, ошо бардыгы кире беришет. Азыр эми мына камчылык чыкпайт деп айтып болбойт, камчылык чыгып атат. Анча-мынча биздин чегарадан өтүп кеткендерде Тажикстан солдаттары алып кеткен күндөр болду. Нарака карап барып, ушундай нерсе көп болуп атат. Айрыкча мына жай мезгилинде, жазында бирөөлөрдүн малы өтүп кетет экен. Дагы бирөөлөр дагы бир нерсе иштер менен барып калат экен ошол жака. Ушул эми биздин мындай ойлогон оюбуз боюнча ушунун бир жагына чечип берсе, Кыргызстан менен мына Тажикстандын өздөрү биздин чоңдорубуз. Бизге да жакшы болот эле да. Бир эмен чекти коюп берсе, ошол жерге барып, ошол жерден өтпөй же өз ара келишип мындай бир тийбей аткан бири-бирине ушундай бир маселени эме кылып койсоң да бемалал жүрөт элек.
Ушул жагы биздин азыр аябай көйгөй болуп атат да. Оңалып Кудай сактасын, кечеге да баткендеги эмеге окшоп кетиши мүмкүн да. Биреунун жаштарыбыз бар, бирөөлөрүнүн мындай эмелери куурч, бирөөлөр мындай чыдамдуу. Жанагыдай кармап кетсе бир конфликт чыгып кетип ушул жерден дагы чатакташып кетсек, өтө начар болуп кетеби деген эмедебиз.